Ким максатына жетет билесиңерби? Өжөр адам деп айтышат кээ бирлер эмгекчил, кээ бирлер тырышчаак, кээ бирлер көп окуган, кээ бирлер көп иштеген деп айтат. А мен айткым келип атат, максатына ким жетет? Максатына максат койгон адам жетет. Араңарда канча адамдар бар, максаты жок, Кудай бетин ары кылсын. Көрдүңөрбү ушундай самолетто асманга мындай учуп алып, эми каяка учсам деп ойлоңуз. Самолет көрдүңөр беле? Асманга чыкты. Ташкентке барсамбы, Стамбулга барсам, Москвага барсамбы деп айланып турган самолетту көрдүңөр беле? Самолеттон үйрөнгөн эле максат койгонду. Москвага барам деген максат эмес, билет алган максат. Анткени билетте убакыт бар. Бирдекенин максат кылганда убактысын кошо белгилеген. Болбосо эч качан жетпейсиңер. Эмне себептен дегенде келечек эч качан келбейт. Келечекте жакшы адам болом деген бул максат эмес. Келечекте англис тилин үйрөнөм деген максат эмес. 2020-жылдын же 2019-жылдын 1-майынан баштап англис тилин үйрөнөм деген мына ушул максат. Анткени качан убакыт койгондо туйгу сезимиң, подсознаниең сага иштей баштайт.